Ош шаардык салык кызматы тарабынан кала аймагында салык төлөбөгөн жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында рейд өткөрүлдү. Рейдте салыкты төлөбөгөндөрдүн үйүнө барган учурда кызматкерлерге маалымат берүүдөн баш тартышты. Ош шаары боюнча 2180 мүлк объектиси салык төлөөгө милдеттүү болсо, алардын арасынан 1150 жаран салыктык милдеттерин аткарышкан. Биринчи топтогу мүлк салыгына, жер үйлөргө, батирлерге салынган салыктын планы 7 миллион 400 миң болсо, аткарылганы 6 миллион 800 миң. Дагы 600 миң салык аткарылбаган. Ушуну дагы эле айта кетчү нерсе, төлөбөгөн салык төлөөчүлөргө эскерте кетели. Салык мыйзамынын негизинде күнүнө 0,09%тен туум өсүп жатат. 2 сентябрга чейин транспорт, турак үй, батир жана жер салыгын төлөө каралганы менен натыйжа төмөн көрсөткүчтө. Ага ылайык Ош шаардык салык башкармалыгынын кызматкерлери салык төлөөгө чакырышат. Жер салыгынын төлөөчүлөрү шаар боюнча 43 миң бирдик болсо, бүгүнкү күндө келип төлөгөндөрү 26 миң гана. Ошон үчүн анын ортосундагы келелек бизге келип расчетторун көрсөтпөй, маалымат расчетторун көрсөтпөй, салыктарын төлөбөй жаткан тараптардын баарынан дагы мен суранып кетет элем. Ошол өз убагында келип мүлккө болгон, жерге болгон салыктарды төлөөсүн. Мамлекеттик салык кызматы турак жай, батир жана жер салыктарын төлөө мөөнөтү өткөндүктөн өз убагында үй жана жер салыктарын төлөбөгөндөр сотко өткөрүлүп берилет. Салыктарды төлөбөгөн учурда жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом өлчөмүндө административдик айып салынат. 43 миңден ашуун ушул жер тилкелерин алган жарандарыбыз бар. Алардын айта кетчүсү 28 миңден ашууну пенсионер болуп эсептелет. Калган салык төлөөчүлөргө салык ыйгарылган ушул салык мыйзамынын негизинде. Ошолордун ичинен бүгүнкү күндө келбей, планды толук аткара албай жатканыбыздын себебинен рейдке чыгып, ушул 6 жыл салык мыйзамынын негизинде 6 жыл салык каралган ар бир салык төлөөчүнүн милдеттемесине. Ошол 6 жыл салык төлөбөгөндөрдүн үйлөрүнө келип, атайын иш-чараларды жүргүзүп, ушул эскерте берип, салыгыңыздарды төлөңүздөр деп. Эгерде бир адамдын атында бир үй болсо, алардын жашаган үйү 180 квадрат метрден ашса салык төлөөсү керек. 1 метр квадратына 50 сомдон 100 сомго чейин салык төлөнөт. Ал эми шаар ичиндеги көп кабаттуу үйлөрдүн ээсине 110 квадрат метрден ашса, 80 сомдон 100 сомго чейин салык төлөнөт. Эгерде бир адамда 2-3 мүлк болсо, ар бир мүлкүнө тиешелүү салыктарды төлөө зарыл. Зарина Рахманбердиева, Адилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош шаары.